Assalamu alейкум устаз, алейкум ассалам. Мага бир киши суроо берип калды. Эмнеге Алла баарын мусулман кылган эмес деп. Эмнеге Алла Таала бардык адамдардын бардыгын кыргыз кылып койбоду де. Бардыгын кыргыз кылып койсо жакшы болмок. Жок, Алла Таала эмнеге бардыгын мага окшош кылып койбоду. Онда чатак болмок да. Кимдин машинасы ким айдап кетти, катын табасың аны. Кимдин аялы ким, кимдин күйөөсү ким? Алланын хикматы да. Алла бир иманга келгенде кезек кимди жакшы көрсө ошого иман берет. Бирок Алла Таала бирөөнө мажбур кылбайт, бардыгына ошондой иманды кабыл ала турган мүмкүнчүлүк берет. Бирок ошол жөндөмдүүлүк мүмкүнчүлүктү жок кылгандан кийин ал өзү ошого күнөөкөр, ошого себеп да. Алла Таала Куранда айтат, эгерде биз кааласак бардыгын кылып коймокпуз дейт. Бирок Алла Таала кимге кааласа иман берет, кимге кааласа бербейт. Алланын даанышмандыгы. Биз буга акылыбыз жетпейт да. Assalamu alaikum устаз, эмне үчүн Алла Таала исламга каршы чыккандарды согуштурбай жөн эле жүрөктөрүнө иман салып койгон эмес? Сыноо да бул дүйнө. Жөндөн жөн бейиш бере бербейт. Жөндөн жөн эле алып келип турулат. Алла Кур'анда айтат: "Анулзимукумуха ва антум лаха карихун." Биз мындай иман, хидаятты биз силерге жармаштырып берип коебузбу, талабыңар жок болсо дагы? Жок, Алла Тааланын бу хидаят өтө баалуу нерсе, талап барбы, беребиз дейт. Хак жеткен угулуп атат. Нар жагынан кабыл алуу силерден дейт.